Кыргызстандын электр энергия системасынын пайдубалы Совет доорунда түптөлгөн. Бүгүнкү күндө да өлкөбүз 60-70 жыл мурда курулган гидроэлектр станциялардын эсебинен кубат алып, ошол доордогу мурастын негизинде жашап келет. Өлкө эгемендик алгандан тартып 2021 жылга чейин энергетика тармагында улуттуу реформалар жүргөн эмес. Тармак карызга батып, жабдуулар эскирип бүткөн. Бул аралыктын ичинде болгону Камбар-Ата 2 ГЭСинин бир эле агрегаты гана ишке берилген. Бирок акыркы жылдары энергетика тармагында чыныгы жаңылануу доору башталды. Президент Садыр Жапаров бул багытта талыкпай иш алып барып, энергетикалык көз карансыздыкка жетүүнү башкы максат катары белгиледи. Анын демилгеси менен ГЭСтерди куруу энергетика тармагын түп тамырынан бери реформалоо иштери кеңири жүрүп жатат. Бүгүн биз Кыргызстандын энергетикалык секторун жаңыртуу менен ондогон жылдарга туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түптөп жатабыз. 2024 жылы эле Баласаруу, Кайнама, Гөгар, Тысык-Ата сыяктуу ондогон чакан жана орто ГЭСтер ишке берилди. Ошондой эле кубаттуулугу 1860 мегаваттка жеткен Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул өлкөнүн энергетикалык потенциалын арттырып, аймактагы ири энергетикалык борборлордун бирине айлануусуна жол ачат. Учурдагы электр энергиясынын тартыштыгын жоюу бул жөн гана экономика маселеси эмес, бул миллиондогон жарандарыбыздын ыңгайлуу жашоосун жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселеси болуп эсептелет. Мамлекет тарабынан чакан ГЭСтерди куруу багыты дагы өзгөчө көңүл чордонунда. Инвесторлорду тартуу, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү саясаты ийгиликтүү ишке ашууда. Анын жыйынтыгында өлкө боюнча ондогон чакан ГЭСтер курулуп, кыска мөөнөт ичинде ишке берилүүдө. 2025 жылга карата Лейлек ГЭСи 6 мегаватт, Баткен облусу, Лейлек району, Кожогайыр ГЭСи 0,6 мегаватт, Баткен облусу, Кадамжай району, Койсуу ГЭСи 8,7 мегаватт, Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Санарип ГЭСи 2 мегаватт, Чүй облусу, Москва району, Алай Гидро ГЭСи 4,4 мегаватт, Ош облусу, Алай району, Бозчук ГЭСи 5,54 мегаватт, Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Авлетим ГЭСи 2,6 мегаватт, Жалал Абад облусу, Аксы району, Адын Үңкүр ГЭСи 0,85 мегаватт, Ош облусу, Кара-Суу району, Каражыгач ГЭСи 1 мегаватт, Жалал Абад облусу, Токтогул району, Аксы ГЭСи 4,75 мегаватт, Жалал Абад облусу, Аксы району, Ысык-Ата 2 ГЭСи 4 мегаватт, Чүй облусу, Ысык-Ата району, Шамшы ГЭСи 1,17 мегаватт, Чүй облусу, Чүй району, Кондук ГЭСи 5,13 мегаватт, Ош облусу, Карагулжа району, Гентор 1 ГЭСи 1,13 мегаватт, Чүй облусу, Ысык-Ата району, Карагайбулак 1 ГЭСи 2 мегаватт, Чүй облусу, Ысык-Ата району, Карагайбулак 2 ГЭСи 2 мегаватт, Чүй облусу, Ысык-Ата району, Сокулук ГЭС 3 9,13 мегаватт, Чүй облусу, Сокулук району, Туюк ГЭСи 5,9 мегаватт, Чүй облусу, Сокулук району. 2026 жылы пландалган ГЭСтер: Жергез ГЭСи 6,12 мегаватт, Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Тургент ГЭСи 26 мегаватт, Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Жети-Өгүз ГЭСи 6,17 мегаватт, Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Green Energy ГЭСи 3,10